Анан жыл сайын строительный компаниялар ачылып атат. СИП менен курабыз, СИП менен салабыз депчи. Мен азыр пока СИП сектор жөнүндө эле айтып атам. Анан алданып калган да учурлар көп да. Эми биз Кыргызстанда бул СИП технологияны 8 жылдан бери Кыргызстанга алып келип, рынокто башында эч ким билчү эмес. Элдин баары ишенбей, коркуп, үркүп чочогонда 2024 жылды алсам, 150 үй салдык да. Бул аябай чоң трагедия болбоду Турциядачы. Ошол жер титирүүдөн көп кишилер жер титирөө маселесин дагы үй салууда биринчи бир мындай башкы нерсе катары карай башташты да. Сиз адам өзү үй салганда бир бригаданы таап келет, фундаментин куйдыртат, экинчи бригаданы таап келип, тигим эле жана дубалын көтөртөт, ошонто отуруп, объекттин аягында бүткөндөн кийин кандайдыр бир маселе болсо дагы эч кимден барып сен могу жерден туура эмес кылып кетип бересиң дей албайт, өзү күнөөлүү болот да, кайра акчага чалып атат да. Не только строительдерден алданып калышат элдерчи, строительдер деле көп алданып калат. Заңыраган 300 квадрат метр үйдү 3 айда салып алып, ключун тапшырып кетип калсак, сыртынан көргөн киши, бул оңой жумуш экен деп, анан спрос пайда болгон жерден дайыма предложение пайда болот, билесиз да. Саламатсыздарбы, Суперкейдж порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде өзгөчө конок, себеп дегенде азыркы учурда Кыргызстанда курулуп жаткан турак жайлардын сапаттуулугу боюнча бүгүн сөз кылабыз. Бул боюнча бизге Adex International'дын жетекчиси Уларбек Бакырдинов келип отурат. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Сизди биздин студиядан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Негизи эле азыркы учурда сиздер куруп жаткан үйлөр сапаттуулугу боюнча негизи эле каяктан идея келген, эмне себептен үй куралы деп чечтиңиздер, ошол боюнча айтып кетсеңиз кененирээк. Эми биз Кыргызстанда бул СИП технологияны 8 жылдан бери Кыргызстанга алып келип, рынокто башында эч ким билчү эмес да, анан элдин баары ишенбей, коркуп, үркүп чочогонда, ал эми идея болсо каяктан келип чыккан? Идея болсо чет мамлекетте строитель, ошо курулуш секторунда иштеп келген байкелер бизге ошо айтып келишкен да. Ушундай технология бар экен, бат салынат экен депчи, арзан экен депчи. Анан биз ошол теманы мындайча айтканда изилдеп баштаганбыз да. Тереңирээк изилдесек, бул технология Канадада пайда болгон, Америкада өтө популярдуу технология. 130 үй салынды деп калдыңыз. Бир жылда негизи көптөгөн үйлөр салынып атыптыр. Анан алардын сапаттуулугуна сиздер жооп бере аласыздарбы? Буга чейин кардарларыңыздар келип, ушундай бир көйгөй болуп атат деген бир кайрылышты беле сиздерге? Мындай да, курулуш деген өзү өтө көп компоненттен турат да. Анан өзүңүз айткандай сыяктуу, курулуш салынып бүткөндөн кийин ал жөн эле выставкада турган нерсе эмес да, жашайт адам, колдонот. Колдонууда любой үйдө маселе болушу мүмкүн да, то есть терезеси тердеп кетиши мүмкүн, суу аккычтардан суу агып калышы мүмкүн, эшиктери кичине жакшы жабылбайбы, терезелерде кычылдап калган учурлар болушу мүмкүн. Албетте если кардарыбызда кандайдыр бир маселе болсо, биз ошол кардарыбызды сопровождать этебиз да, мындайча айтканда, барып тактап, кимден кеттен, бизденби же физически же болбосо механический себептерден кеткенби, өзүлөрү бузуп алганбы деп карап сопровождать этип келатабыз да. Анан Кудайга шүгүр, ушул күнгө чейин бизде салынбай калган объектибиз пока боло элек, бүт эле объектибизди өзүбүзгө алган милдетти бүт эле аткарып келатабыз, Кудайга шүгүр. Анан айтып атпаймынбы, көп нерседен, көп компоненттен турган нерсе, көп балдар барып иштейт, ошон үчүн баарыбыз адам болгондон кийин адамдардан да кемчиликтер кетип, мындай анча-мынча бизден да кемчилик кетип калышы мүмкүн да. Бирок айырмачылыгы эмнеде? Сиз адам өзү үй салганда бир бригаданы таап келет, фундаментин куйдыртат, экинчи бригаданы таап келип, тигим эле жана дубалын көтөртөт, ошонто отуруп, объекттин аягында бүткөндөн кийин кандайдыр бир маселе болсо дагы эч кимден барып, мындайча айтканда, спрос кыла албайт, эч кимге барып сен могу жерден туура эмес кылып кетип бересиң дей албайт, өзү күнөөлүү болот да, кайра акчага чалып атат да. Биздикинде болсо эмне? Биз 8 жылдан бери мен YouTube'да кечке эле чыгып жүрөм, Instagram'да жүрөбүз, офисибиз бар, бүт ачык маалымат. Любой момент келип бизге Уларбек сен салып берген үйдө мындай маселе болуп атат десе, биз ошол үйдү барып сопровождать этип беребиз да. Бул жоопкерчилик маселеси да. То есть кимге келип мындайча айтканда арзу муунун айтканга мындайча айтканда жер бар да. Так что бизге клиенттер келип кез-кезде айтышат да. Биз жана официанттар сыяктуу деле үй салып бергенде неме кылабыз? Эмне деп коет жана услуга алабыз да, өзүбүздүн кызмат акыбызды алабыз да. Анан кызмат акыбызды алсак, кээ бир кардарлар менден сурайт, эмнеге сен жөн эле офисте отуруп ошол мен сага 200 миң же болбосо 300 миң жөн эле төлөп беремби дейт да. Анан мен клиентке айтам да, байке бул жоопкерчилик маселеси депчи. Если сиз, например, конкреттүү түрдө жоопкерчиликтүү кимден сиз эртеңки күнү бир нерсе болсо келип кайрыла алам дегенге макул даяр болсоңуз, анда бизге кайрылыңыз дейм да. Жок, мен 300 миң соммага принципиалдуу өтө чоң акча, мен ушуну экономдошум керек десеңиз, анда сиз өзүңүз мындайча айтканда базардан барып строительдерди таап өзүңүз деле салып алсаңыз болот. Биз сизди мажбурлайбыз дейбиз да. Анан азыркы учурда коомдо кыймыл бат жүрүп атпайбы?
азыр жоопкерчиликтүү компания табыш, жоопкерчиликтүү иши табыш оор. Ошол себептен бизге азыр келип үйөңчөй бере баштаган кардарлар да көбөйө баштады да. Сөйдөн да азыр рынокто Кыргызстанда билесиздер, швейный сектор менен строительный секторда өтө жумушчу орундар көп болуп атат, жумушчулар аз болуп атат. Мына билген жоопкерчиликтүү киши табыш да кыйын да. Строительдерди издесеңиздер, билген деле билбеген деле кымбат бааны айтып баштай берет стройкаңызды. Анан бирок сиз ойлогондой болбой калышы мүмкүн да. Ошол себептен кайрыла башташты да. Так что ал жагынан кепилдик бере алабыз. Сиздин иштөө тарыхыңызда негизи эле азыр айтып калбадыңызбы, жоопкерчиликти алуу чоң иш депчи. Анан өзүңүз чыгымга учурап калган учурлар болгонбу? Дайыма учурайбыз го дейм чыгымга. Ал мындай да айтып атпаймынбы? Адам болгондон кийин строитель балдар десе, ал ары келип асмандан түшүп калган строитель балдар эмес да. Строитель балдардан деле кетет кемчиликчи. Бирок строитель балдардан кемчилик кетсе, ошолордун кемчиликтерин биз оңдоп түзөп беребиз да. Анан андай учурлар болот. Анан жыл сайын болот биздечи ар кандай себептер менен. Мисал катары кээ бир клиенттер былтыр эле бир история болду. Клиентибиз кызы Кореяга күйөөгө тийип, куда тосуш керек болуп, үй салыш керек болуп, анан аябай суранычты, мисалычы. Биз ушундай ситуация болуп атат, бизге жардамдашчы, кичине анан эми куда тосуп атса деп биз кичине навстречу барып үйүн салып берип койдук да. Анан кардарыбыз кийин кутулуп берди да. Бирок ошол эле жылы дагы бир клиентибиз болду. Биз үйүн салып бүтөйүн деп калганда клиентибиздин акчасы тийиштүү деңгээлде болбой калды дагы. Алар болсо биз чет мамлекетке, аял күйөөбүз тең чет мамлекетте иштейт экенбиз, иштейбиз, сиз биздикин салып бүтүрө берчи, кутулабыз деди эле. Биз салып берип койгонбуз, бирок ишенесизби, ошол салып берип бүтүрүп койгондон кийин эле кардарыбызды таптакыр эле маалымат үнтө сүзтөн жок болуп кетти да. Анан бирок кайра ушул жылы бир нече күн мурун чыгып өзлөрү мен жаздым эле, эмне болдуңуз десем, ага чейин жооп берип атат эле, анан бир нече күн жооп берип, анан дагы кичине төлөмүн төктү да. То есть так что не только строительдерден алданып калышат элдерчи, строительдер деле көп алданып калат. Ошол боюнча сурап кетейин, негизи эле алданып калбаарына мындай кепилдик бере аласыздарбы кардарларыңызга? Бизден алданып калбашынабы? Эми мындай да, бизден алданып калбашына азыр абдан көп болуп атат коомчулукта, турак жай компанияларынан алданып калып, документтери туура эмес, же болбосо кайра берген акчасын кайра кайтарып ала албай, же квартирадан жок, же акчасынан жок калгандар да аябай көп. Мындай да, бул маселе өтө орчундуу маселе. Мен деле YouTube'да, Instagram'да атайын ушулар боюнча видеолорду тартып келем. Кайсыл нерселерге көңүл буруш керек депчи. Себебинде жыл сайын мага эле келет кардарлар. Мисал катары бул SIP технологияны Кыргызстанга биз алып келип, биз элге жарыя кылып, биз элге аябай модага айлантканда, билесиз, 3 айда биз заңыраган 300 квадрат метр үйдү 3 айда салып алып, ключун тапшырып кетип калсак, сыртынан көргөн киши, бул оңой жумуш экен деп, анан спрос пайда болгон жерден дайыма предложение пайда болот, билесиз. Анан жыл сайын строительный компаниялар ачылып атат. SIP менен курабыз, SIP менен салабыз депчи. Мен азыр пока SIP сектор жөнүндө эле айтып атам. Анан алданып калган учурлар көп да. Кардарлар келет, мисалы мен ай деген бир строительный компания ачылган. Ошол компания ачылып дагы көптөгөн кишилерден акчасын алып, силер айткандай рассрочкага салабыз деп, аягы чоң ызы чуу менен бүттү да. Недавно дагы бир компания, ушул жылдын башында эле өтө чоң ызы чуу болду, тоже SIP менен баштаган компания. Анан азыркы учурда Госстрой барго, биздин мамлекеттик курулуштуу агенттиги, ошо курулуш секторун көзөмөлдөгөн. Ошол агенттиги ушул SIP менен жер тамдары менен иштейм деген 2 курулуш компаниянын лицензиясын жокко чыгарып, черный списокко киргизди да. Бул боюнча да биз атайын видеолор тартып келебиз да. Себебинде мен кардарларга айтам, силер кайсыл нерселерге көңүл бурушуңар керек депчи. Мисалы курулуш компания менен договор түзүп атканда, жөн эле условный 1 квадратный метр мынча сомдон деп түзүп койбой, бул азыр мен жана жер тамдар жөнүндө айтып атам да. Силер деген детальный сметасы колуңарда болуш керек депчи. Детальный смета деген болсо, канча куб бетон кетип атат, канча тактай келип атат, канча сомдон алынып атат дегендер ар бир графасы өзүнчө жазылып, строительный компания сизден эмгек акысы канча экенин так көрсөтпөш керек да. Азыркы учурда ушул жер үйлөрдө эмес, Ала Тоо турак жай комплексинде дагы үйлөрдү салып атыпсыздар. Ошол боюнча айтсаңыз, негизи эле көп кабаттуу үйлөрдү салууда андан бетер жоопкерчилик көбүрөөк болуш керек. Бул мындай болуп атпайбы? Биз ошо 8 жылдан бери, жаш болсок да 8 жылдан бери ушул сектордо иштеп келатып, анан көп Кыргызстан булуң бурчундагы элдердин үй салып берип атабыз. Анан бизде Кыргызда билесиз го, бирөө менен бирөө мамиле куруп калса, бирөө менен бирөө ишеничтүү бир иш алып барган болсо, көп учурда ошол эле кишилер кайрыла берет да. Биз квартирада алат элек, тууганыбыз квартира алам деп атат эле, сен да квартира салбайсыңбы деген сунуштар көп болчу да. Анан ошонун алкагында
Кудай буюрса биз азыр биринчи объектибизди презентация кылып атабыз. Бул Ала Тоо турак жай комплекси, сиз айткан өзү советский Ахунбайка деп ориентирге карай айтып берейин. Ошол жерде жайгашкан. Анан сиз айтып кеткендей эле биз биринчи объектибиз болуп аткандан кийин биз да максимал түрдө мындай добросовестно мындайча айтканда келели дедик да бул маселегечи. Ошол себептен котловандан курулуш башталганда эле сатып баштабай, биз мындайча айтканда азыркы учурда үйдү куруп алдык да биринчичи. Сатыштан мурда биз үйдүн эң негизги кайсыл нерсеге акча көп кетет. Убакыт боюнча айтсам, эң биринчи документациясын бүтүргөнгө эң көп убакыт кетет. Курулуштуку, чоң курулуштуку. Себебинде сен проектсин чийип, мамлекет менен согласование өтүшүң керек, анан бүт органдарда макулдашып чыгышың керек да. И акча каражатына келсек, бул жана бетонный каркас деп коебуз го бизчи. Ошол бетонный каркасына эң көп каражат сарпталат да. Биз ошол иштерин бүтүрүп, андан кийин Кудай буюрса мына ушул декабрь менен продажасын баштап жатабыз да. Ала Тоо турак жай комплекси боюнча айтсак, ал жерде болсо 1 чарчы метрин биз бүгүнкү күндө $1100 койдук. Бул накталай төлөм болсо да, эгер кардарыбыз келип туруп 100% накталай наличкага квартираны алып кетем десе, то $1100 да. Даже и ошол бизден даже ушул видеону көрүп бирөө квартира алам деп кызыгып калса дагы, мен сунуш кылат элем. Келип бизден квартира алып албай, ошол биздин жаныбызда башка курулуш компанияларынын чоң объекттери бар. Ошол жерден хотя бы бир 5 объектиге кирип чыксын, бааларын сурап чыксын, условияларын билсин, там кандай экенин депчи, анан салыштырмалуу анализ кылып туруп анан келип туруп бизге келсин. Себеби эмне муну айтып атканын себеби, биз максималдуу түрдө демократичный баа койгонго аракет кылдык да. Бул болсо билесиз да, баягы Бишкекте курулуш объектинин баасы түздөн түз локацияга көз каранды да. Биздин салган объекттин локациясы бул абдан ыңгайлуу жерде жайгашкан. Келечекте пландарыңызды айтсаңыз, эмнени пландап атасыздар, эмнени кылайын деп атасыздар, алдыга койгон максаттарыңыздар кандай? Буюрса мына бул биринчи объектибизди элге жарыя кылып, реклама кылып, Кудай буюрса ушу жазга чейин сатып бүтөбүз деген планыбыз бар. Анан бул объектибиз бүтсө эле дагы 2 чоң объектин азыркы учурда пландап жатабыз, тоже бул чоң курулуш боюнча да. Андан тышкары болсо, негизги жумушубуз буга чейин айткандай эле СИП панель. Анан Кыргызстанда өзүбүз жаш болсок да СИП панелдин пионерлери, мындай ардагерлери деп айтып коет го, жана мындай ошондой эле сыяктуу болуп калдык. Кыргызстанда кандай бир СИП боюнча компания ачылбасын, кандай боюнча СИП боюнча бригада ачылбасын, же болбосо бизде иштеп кеткен, же болбосо биз менен келип анча-мынча үй нерсени үйрөнүп кетели деген эле балдар. Анан ушул технологияны Кыргызстанга дагы өркүндөтөлү, өстүрөлү деген планыбыз бар. Ошонун алкагында биз азыр американский СИП ассоциация бар, дүйнөлүк ассоциация да. Ошол дүйнөлүк ассоциацияга 8 ай эме жүргүздүк, переговорный процесс деп коет го, сүйлөшүү жүргүзүп, аларга башында Кыргызстандын кайсыл мамлекет экенин, Кыргызстан каякта экенин, Кыргызстанда да СИПти билишет экенинен баштап отуруп, ар бир салынган үйүбүз жөнүндө көрсөтүп отуруп, 8 айдан кийин алар бизди мүчөлүгүнө кабыл алып, бул жайында биздин бир балабыз барып Вашингтонго барып, ошолордун мүчөлүгүнө заявканы подавать этип, Кудай буюрса мүчөсү болдук. Ушул январь айы дүйнөлүк СИП ассоциациянын чоң конференциясы болот. Кудай буюрса ал жактан да сөз алдык, буюрса Кыргызстандын атынан, бүткүл Центральный Азиянын атынан дүйнөлүк СИП ассоциациясынын конференциясына барып выступать этип, ошол жерден башка Американын, Канаданын, Япониянын, Европанын СИПтен салган компанияларынын бирикмеси да, бул только СИПтен салган компаниялар. 6000 компания бар экен. Ошол компаниялар менен жана меморандум түзүшүп, чогуу иштешебиз дегенчи. Анан алардан болсо биз ошол СИП технология боюнча, жаңылануулар боюнча, жакшы жаңы новшестволор боюнча маалымат алып, биздин балдарды ошол жака жөнөтүп, алардыкын бияка алып келип, Кудай буюрса СИПти дагы бир деңгээлге өстүрөбүз деген чоң планыбыз бар буюрса. Сонун ийгилик каалайбыз. Биздин көрүүчүлөр дагы балким үй алабыз деп аткан болсо, анда сиздерге кайрылса болот экен. Биз азыркы учурда сиздин номериңизди ылдыйга жаза кетебиз, баракчаңызды белгилей кетебиз. Эгерде үй алгылары келгендер болсо абдан көп болуш керек биздин көрөрмандар. Анда кайрылсаңыздар болот. Чоң рахмат.